Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Алдыда 20 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому менен тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Баткен, Жалал Абад облустарына мед кызматкерлер жөнөтүлөт. Бир суткада 196 кишиден коронавирус аныкталып, 1 киши каза болду. Чет мамлекеттердин жарандарын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынды. Шайлоо 2020 партиялардын эсебиндеги миллиондор тууралуу сөз кылабыз. Баткен жана Жалал Абад облустарында коронавирусту жуктуруп алуунун жаңы учурлары жана оорусу күчөгөндөрдүн саны төмөндөбөй жатканына байланыштуу. Абалды жакшыртуу максатында облустарга тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министрлигине Баткен жана Жалал Абад облустарындагы көрүлүп жаткан чараларды күчтөндүрүүнү айтып, мындан тышкары тармактык мамлекеттик органдар республика аймактарын бардык зарыл медициналык дары-дармектер менен камсыздоого басым жасоосу тийиш экендигин жана ошондой эле күз мезгилине карата өлкөдө медикаменттердин тийиштүү запасы болушу керектигин маалымдап, калкты сапаттуу жана ыкчам эмдөө боюнча кампанияны жүргүзүү маселеси туурары айтылды. Өткөн сутканын ичинде Кыргызстанда 345 адам коронавирус илдетин жеңип чыкса, 196 киши ооруну жуктуруп алды. Бул туурасында республикалык штаб билдирди. Ушуну менен республика боюнча коронавирустан айыккан адамдардын саны 35.831 түздү. Ал эми жуктургандар жалпысынан 42.703кө жетти. Жаңы жуктуруп алгандардын көбү Бишкек шаарында. Алсак Бишкекте 35, Ош шаарында 9, Ош облусунда 34, Баткен аймагында 18, Жалал Абадта 49, Нарын жергесинде 3, Талас облусунда 8, Чүй өрөөнүндө 16, Ысык көл облусунда 24. Ал эми өлкө боюнча өткөн суткада Бишкек шаарында 1 киши көз жумду. Белгилей кетсек, кечээ 20 августта көп убакыттан бери алгачкы жолу жугуштуу оорудан адам өмүлү катталган эмес. Кыргызстанда жаңы ачыла турган ооруканаларга 243 миллион сомдук жабдуу алуу талап кылынат. Бул тууралуу республикалык ыкчам штаб кабарлады. Билдирүүгө ылайык, саламаттык сактоо министрлиги курулуп жаткан кайра профилдештирилген жаңа оңдоло турган ооруканаларга керектелүүчү жабдыктардын баасын эсептеп чыккан. Натыйжада медициналык жабдыктарды алууга 230 миллион сом, медициналык эмес жабдыктарды алууга 13 миллион сом талап кылынары айкын болгон. Штаб Ысык көл жана Талас облустарындагы кайра профилдештирилген жугуштуу илдеттер ооруканаларына медициналык жабдууларды жана эмеректерди алууга каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнөрүн белгилейт. Өкмөт 1-сентябрдан тарта учурдагы кырдаалды эске алып, кадимки тартипте 1-класстын окуучуларын гана окутуп баштоону чечти. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жана жалпы гигиена боюнча дарыгери Мария Кушубакованын билдиргени боюнча, ар бир класста окуучуларды 2 топко бөлүп, саны азайтылыш керек жана шахматтык тартипте отургузуу зарыл. Мектептердин директорлору санитардык талаптардын аткарылышына жана дезинфекциялоо иштерине жоопту. Ал эми балдар бет кап тагынып, атайын кол аарчыларды жана антисептикалык каражаттарды пайдаланышы керек. Аларды ата-энеси камсыздоого тийиш. Мектептер дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздалышы керек. Ата-энелерге балдардын өздөрү алып кетүүсү сунушталат. Аралыкты сактоо үчүн мектептерде 2 чыгуу-кирүү эшиги болушу зарыл. Санитардык ченемдерди жана тийиштүү шарттарды сактоо үчүн мектептерде суу менен камсыздалуу, канализация жана жылытуу сезонуна даярдыгы болушу керек. Биримдик саясий партиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин жарыялады. Партиянын төрагасы болуп Акылбек Жамангулов дайындалды. Биримдик партиясында талапкерлердин алгачкы тизмесинде Акылбек Жамангулов, Улукбек Кочкоров, Төрөбай Зулпукаров, Евгения Строкова, Талас Бегалиев, Улан Бакасов, Сухбатилла Мирзаев, Аида Касымалиева, Талантбек Иманов, Гүлжигит Жумаев, Марат Аманкулов, Нуржан Тынымсеитова, Айбек Алтынбеков, Илгиз Капаров, Бакирдин Субанбеков жана Нурзат Осмоновалар бар. Буга чейин реформа, чоң казат, замандаш, бүтүн Кыргызстан, Атамекен, Бирбол жана республика партияларында тизмеси жарыяланган. Кыргызстанда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрга белгиленген. Үгүттөө иштери 4 сентябрдан 3 октябрга чейин жүрмөкчү.
Борбордук шайлоо комиссиясы 19 августта парламенттик шайлоого катышуучу партиялардын фондуна канча каражат түшкөнүн жана алардын жумшалышы тууралуу маалыматты жарыялады. Статистикага ылайык 14 августка карата шайлоого катышуу ниетин билдирген саясий партиялардын 41 шайлоо фондусунун атайын эсептерин ачкан. Бирок алардын арасынан болгону 16 партиянын эсебине акча каражаттары которулган. Эң көп каражат Кыргызстан партиясынын фондуна 37 миллион сом которулган. Анын негизги бөлүгүн 36 миллион 400 миң сомун Разак Шамшидин уулу которгон. Шамшидин уулу партиянын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү. Кыргызстан партиясы 22 миллион 880 миң сомду сарптаганга үлгүрдү. Алардын көбү жарнаманы даярдоого жана жарнамалык аянтчаларды ижара алууга жумшалган. Ошондой эле партия шайлоо күрөөсүнө 5 миллион сом сарптаган. Бирбол партиясы байлыгы боюнча экинчи орунда. Алардын шайлоо фондусуна 12 миллион 770 миң 170 сом түшкөн. Каражаттардын 5 миллион 924 миңи жарнама жана үгүт иштерине даярдык көрүүгө жумшалган. Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык Мекеним Кыргызстан партиясынын эсебинде 7 миллион 735 миң сом бар. Партия бул акчалардын чоң бөлүгүн 7 миллион 554 миң сомду короткон. Чыгымдардын дээрлик жарымы 3 миллион 670 миң сом Ксения Савченкога жарнама мейкиндигин ижарага алуу үчүн төлөнгөн. Бийликчил делген Биримдик партиясынын фондуна 7 миллион 200 миң сом топтолгон. Ушул мезгилге чейин анын 1 миллион 68 миң сому сарпталган. Анын 948 миң сомдон ашууну Billboard KG жычкасына которулган. Атамекен партиясынын фондуна 3 миллион 849 миң сом түшкөн. Учурда атамекенчилер болгону Яна Дреминага максаты белгиленбеген кызмат үчүн 450 миң сом төлөгөнү белгилүү болду. Бул жылы элдин арасында таанымал болгон Чоң Казак партиясынын эсебинде 2 миллион 710 миң сом каражат которулган. Учурда партия 1 сомду да сарптай элек. Чогулган акчасы миллиондон ашкан партиялардын арасында реформа дагы бар. Негизинен партияга 70ке жакын жаран 200 сомдон 800 миң сомго чейин акча которушкан. Натыйжада 2 миллион 94 миң сом чогулган. Ошол эле учурда партия белгисиз себептен улам Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгембердиев которгон 800 миң сомду кайтарып берген. Жалпысынан реформанын эсебинен 902 миң сом которулду. Замандаш 2 миллион сом. Замандаштын фондунун эсебинде партиянын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алия Бектурганова 2 миллион сом которгон. Учурда алар коротула элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары негиздеген Социал-демократтар партиясынын эсебине 1 миллион 703 миң сом түшкөн. Партия 1 миллион 679 миң сомду коротконго үлгүрдү. Анын чоң бөлүгү 1 миллион 473 миң сом Кыргыз Маркетинг Корпорейшн жычкасына реклама аянтчасын ижарага алууга төлөнгөн. Президенттикке мурдагы талапкер Өмүрбек Бабанов негиздеген Республика партиясынын эсебине 1 миллион 400 миң сом түшкөн. Республикачылар 199 миң сомду сарптаганга үлгүрдү. Ошондой эле шайлоо фондусуна 1 миллион сомдон аз каражат түшкөн партиялардын саны 6-ны түздү. Алар Ордо 950 миң сом, Бүтүн Кыргызстан 250 миң 500 сом, Мекен ынтымагы 65 миң сом, Нур 23 миң 340 сом, Мекенчил 11,5 миң сом жана Кыргызстандын Жашылдар партиясы 200 сом. Мыйзамга ылайык партиялардын шайлоо фонду 4 булактан каржыланса болот. Талапкерлердин атынан 1 транш менен 1,5 миллион сомдон ашык эмес. Партиянын өзүнүн каражаттары 100 миллион сомдон ашык эмес. Жеке жактардан 200 миң сомдон ашык эмес. Жана юридикалык жактардан 300 миң сомдон ашык эмес. Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин милдетин Абдулла Суранчиев аткара баштады. Суранчиев 2013-2014 жылдары ички иштер министри болгон. Акыркы жылдары Альфа Телеком компаниясынын башкы директорунун биринчи орун басары болчу. Мегакомду 2018 жылдан бери башкарып келаткан Акылбек Жаманкулов шайлоого аттангандыгын кызматын тапшырды. Ал парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын курамында барат. Кыргызстанга чет мамлекеттин жарандарын жана жарандыгы жокторун кирүү шарттары жеңилдетилди. Өкмөттүн басма сөз кызматы 20 августта билдиргендей, эми Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган чет элдиктер өлкөдө туруктуу жашап турууга уруксаты барлар. Өлкө аймагындагы медициналык мекемелерде дарыланууга келгендер, жакын туугандарынын аза күтүү зыйнатына келгендер киргизилет. Ошондой эле маал менен чет мамлекеттердин жарандарын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу да чечим кабыл алынды. Ага ылайык чет элдиктер эпидемиологиялык абалга жараша саламаттык сактоо министрлиги бекиткен тизме менен өлкөдөн чыга алышат. Белгилей кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу өкмөттүн 2020 жылдын 17 мартындагы токтомунун негизинде Кыргызстандан башка мамлекеттер менен чек аралары жаап, авиакаттам, авиатранспорт жана темир жол каттамдары токтотулган.
Кече 20 августта Ош шаарынын Туран кичи районунда Күренкеев жана Алыкулов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Араван каналында 2 жаш бала чөгүп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 21 августта издөө иш-чараларын улантуу максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 22 куткаруучу тартылып, издөө иштеринин натыйжасында саат 07:30 чамасында 2011 жылы төрөлгөн баланын жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Учурда издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп билдиришти Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Дүйнөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 22.412.859 адамга жетти. Бул тууралуу Джонс Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ага ылайык дүйнө жүзүндө илдеттен 14.338.849 адам айыкса, 787.701 адам көз жумган. Вирусту жугузгандардын саны боюнча АКШ, Бразилия, Индия, Орусия жана Түштүк Африка алдыда. Орусия жарандарына Арктикада 5 жылга бекер жер тилкесин сунуштайт. Орусиянын өкмөтү ушул ыкма менен Ыракка чыгыштагы калктын санын жогорулатканга аракет кылган. Орусиянын Ыракка чыгыш жана Арктиканын өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, атуулдар 1 гектар жерди 5 жылга бекер алышат. Бул мөөнөт бүткөндөн кийин жер тилкесин сатып алса болот, же 49 жылга ижарага берилет. Жер тилкесин турак жай, дыйканчылык же бизнес үчүн колдонууга мүмкүн. Алгач аймактын тургундары гана бекер жер алууга укуктуу болот. Бирок 6 айдан кийин Орусиянын ар тарабындагы жарандар дагы документ тапшыра алышат. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам аймактагы муздар эрип, Тынч жана Атлантика океандарына жол ачылат деген жоромолдор бар. Дал ушул себептен Москва аймакка стратегиялык маани берүүдө. Учурда өкмөт муздарды талкалап жок кылуу жана порт куруу үчүн миллиондогон долларды инвестиция кылып жатат. РИА Новости агенттигине ылайык, учурда Орусиянын Арктика аймагында 2,5 миллион киши жашайт. Ушуну менен түшкү жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.